Биз мурда күн эле мен үйдө жаткан жерден братан чалып кеттик Кытайга деп калды. Сразу Алматыга жолго чыктык дагы. Кечки Алматыны кыдырдык. Алматынын дагы мындай тоолоруна чыгып, мына Кудай бүгүн насип кылып улуу Кытай дубалында саякаттап жүрөбүз. Жана Кытайга жөнөлгөн жокпуз. Жаңы идеялар менен жаңы товарларды издеген келдик буюрса. Декор сферасына керектелүүчү 2026 жылда тренд болуучу товарларды анализдеп көрүп, заводдорду кыдыралы деген ниетте келдик буюрса. Биринчи эле биздин турубуз, саякатыбыз улуу Кытай дубалынан башталды. Ошол немеден баардык спонтанно болгондагы бир жагы жакшы экен да. Анан кийин биз билеттик бул жакта суук экенин, именно мына Пекин шаарында да. Суук экенин билип туруп, биз кийимдерибиз, калын кийимдердин баардыгы биз конечный берки заводдор жака барып турган жака жөнөтүп өтпүз да. Келип алып, кайра баштан кийим алдык бул жакта. Бүгүн кечинде дагы учуп кетебиз Ханчжоу шаарыначы. Ханчжоудон дальше Июга барабыз. Ал жактан уже заводдор кебетилип күтүп турат. Ошолорго барып туруп, алган товарларыбыз бар. Вот ошол товарларыбыз эми оборотун чоңойткону же болбосо дагы ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзгөнү, товарларды караганы келдик да жыл башында. Заранее келгизсең жакшы экен да. Эмне товарлар актуален болот, ошолорго карап туруп заказ кылсаң жакшы болот экен. Чачыңды суук Ооба, сонун эле. Суук, биз эртеден келген үчүн аябай суук эле да. Тоңуп калдык го чиркин, ё-моё. Чөдөктөрүбүзгө перчаткаларды алдык. Бут кийим алдык. Мен бир куртка алдым. Аябай кызык болду. Эң кызык жери биз экөөбүздүн Кытай тилин билбейбиз. Англисчебиз дагы вау эмес вообще. Бир дай хлеб деген эле билебиз да мынча айтканда. Анан Кытайлар өздөрү да көбүнчө англисче сүйлөйт экен, мисалы көп эле да. Аэропорттон түшөрүбүз менен эле өзүбүз эле баалашып, такси менен баалашып, сүйлөшүп нетип. Интернетибиз дагы жок. Өзүбүз Кытайга неме жок, наличка акчабыз дагы жок. Эч нерсе акча жок, ё-моё. Анан бир сом акча жок. М-банк картабыз бар. Мен таң калган жерим келип алыптырбыз, акча жок да. Мен Нурик братан буга чейин 2-3 жолу келип кетти. Уже билсе керек, акча алып алса керек деген ойдо болсом, акча жок дейт, вообще акча жок. Анан наличка акча жок, ооба, наличка албадык, наличка чыгарбаппыз да, юаньчы. Анан карта менен эле төлөп нетип жүрөбүз. Бирок сүйлөшүп такси менен ошо аэропорттон эле бул жака 2 саатта 60 км экен, 2 саатта келдик. Азыр такси дагы эле күтүп турат бизди. Биз азыр мына улуу Кытай дубалына чыгып атабыз. Бирокчу мен ошол нерсенин чынында, мисалы үчүн баягы туристтик компаниялар менен келип турган болсоңуздар, анда сиздерге 2-3 раза дороже болуп калат экен да. Себеби ошо гиддер эле $250 деп айткан экен да. Вот ушул жака келип көрсөтүп жөн эле таксинин акчасына да. $270 деди. Биз ошо Алматыда сүйлөштүм эле гиддер мененчи. Ошол жака алып барып келиш десем, ошол транспорттун өзү эле ошо $250 скидкасы менен ошончо болот деди да. $150 болбойт десе, жок вообще болбойт деди эле. Азыр биз эки эсе арзанга эле келдик да, кудайга шүкүр. Азыр келип $100 келдик. $100 келдик. Кичине жетпей калат ошо $100. Жол киресе. Келип азыр ушул жерде отуруп калдык. Өтө сонун. Азыр бир сирамдай көрсөтүп коеюн да. Не деген керемет, караш. Күн ачылып сонун болуп атат.